Тоосу менен күрмөк суу ичиптир деп Зайырбектин айтуусу боюнча мына республикага бир белдүү чыга мугалимдердин бири мына биздин мектептин мүдүрү Тайыр Ашырбай. Мына өзүңүз көрүп жүрөсүз, Кут Билимде, Баткен таңыда, Дейлек район Ата журт газетасында, Сулей инфо, дагы Кыргыз туусуда Тайырбектин ар бир ушу кенедей бир чакан республикадан алыс жайланышкан чек ара айылынан ушундай бир жакшы кабарларды берип, элде болуп аткан жакшылыктарды, көрөлгөлөрдү берип, өзү дагы мына бир кичинекей чакан жамаатка жетекчи болгонуга мына жакын деле болду. Биз муну менен сыймыктанабыз. Анан силерге дагы ушу жаштар сүйлөсүн программасыга, ушун жигиттериге, мына көрүнүп көрүнбөгөн жигиттериге, анан бул передачада мына Өзбек Ажы Чотонов деген акебиз көбүнчө катышат, жаштарды кызыктырып коет, бир нерселерге түртүп бир суроолорду ар кандай суроолорду берет. Биздин балдар эми биринчи жолу болуп аткандыгы үчүн анчалык мындай купулга толоорлук нерселерге айта албай жатат, бирок дагы убакыты келип калса келечеги алдыда. Рахмат силерге. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Анда эми Айчүрөк эже, мына окуучулардын оюн уктуңуз, агайлардын, эжелердин эми жыйынтыктап берсеңиз, ушул жаштар жана ата энелер дейбиз. Бүгүнкү жаштар, эртеңки ата энелер кандай оюңуз бар анда? Ата энелерден дагы суранып кетемин. Бизде балага тарбия бергенде биринчи мектепте мугалимдер менен байланышты күчөтүш керек да. Себеби баланын ошо мектепте 6 саат эмне кылып жүрөт. Биринчиден ата эненин мектепке келиши окуучуга таасир берет, ошондой эле мугалимге дагы таасир берет да. Мугалим дагы жоопкерчиликти сезип, сабагы мурдагы сабактардан дагы айырмаланып калышы мүмкүн да. Анан жаштарыбызга, окуучуларга каалашым, келечек алдыда ыйман адепти унутпастан билимди тизгинини бирге кармап, ушу келечекте Кыргызстанга ишенимдүү анан кызмат кыла турган жаштардан болушун каалайм да. Рахмат, чоң рахмат. Эми Тайыр агай, жыйынтыктап берсеңиз, мына мүдүр, мектептин мүдүр катарында кандай ушул жаштардын оюнан эмнелерди алсак болот экен, кандай чечимдерди айтат элеңиз, кандай сунуштарыңыз бар, келечекте кандай пландарыңыз бар, анда жыйынтыктап берсеңиз. Биздин мектепте 203 окуучу окуйт, 23 мугалим талим тарбия берип жатабыз. Мына бүгүн биз окуучулардын үнүн уктук. Буга чейин дагы угуп келгенбиз. Ишеним кутусу деген, ишеним почтасы деген бир жакшынакай жөрөлгөбүз бар. Биздин соц педагогубуз ачып койгон. Ушул алып таанышып көргөнүбүздө окуучулардын бүгүнкү айткан көйгөйлөрү ушул кутучанын ичинен дагы табылды да. Анан негизинен бүгүнкү тарбиялык иш-чара болду жакшынакай. Биз ушунан бир жакшынакай бир жыйынтык чыгарсак болот. Демек, ата энелер менен байланышты күчөтүшүбүз керек. Ар бир класста ата энелер комитетинин малуда курбан эмне үчүн курбан айт менен орозо айтта ысырафкерчилик да болбойт, жана ошондой эле көчөдө башка, мисалы үчүн 31 августта кала турган 1 сентябрда карасаң площадьта толтура мусорлар жаткан болот да. Ал эми курбан айттарда жана орозо айттарда андай ысырафкерчиликтерди көрбөйсүң да. Аллахтын рахматы ошол күнгө түшүп турган болот да. Ошол себептен Аллахтын карына кала турган күндөрдөн сактанып, Исхак Разаков айткандай, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот дейт да. Ошол себептен биздин да оюбуздагы ар бир адамдын, ар бир инсандын ою жана жан дили таза болсо, коом дагы таза болот. Рахмат. Биякта чоңуз айтып кетти, жана айтып уюн сатпай эле барбай эле койбойбу депчи. Кыргызда макал бар эмеспи? Коёнду камыш өлтүрөт, эркек намыс өлтүрөт депчи. Намыс мисалы мындай байкап көрсөк, намыс биринчи очередте турат да. Анан бул биякта агайга суроо бергим келип турат да. Шарият ушундай жолугушууларды, ушундай майрамдарды запрет береби же бербей? Ошого жооп берип койсоңуз. Шарият мындай, эгерде ал жерде ичкилик эме боло турган болсо, шарият уруксат бербейт. Бирок атайын бул 20 жылдык эме жылдык деп мындай жолугуда жанагындай ысырап болбостон, ичкилик болбостон, бири-бирисинин көңүлүн ортпастан, сагынычты жазуу максатында, бири-бирин эскерүү өтүп кеткендер Куран окутуу максатында жыйнала турган болсо, шариаттын эч кандай буга тоскоолдугу жок. Улан байке, сизге да бир сөзүңүзгө каршы чыгып кетейин. Эме деп, ошо 10 жылдык, 5 жылдыкта арак ичпейт, азыркы мезгилде арак ичпейт жана мушташы болбойт деп айта аласызбы? Канча деңгээлде айта аласыз ушундай болбойт деп? Буга айтыш жооп бериш оор. Бирок бул нерсе бүгүнкү күндө Кыргызстанда болуп жаткан бүткүл 10 жылдык, 20 жылдыкты жаап салуу деген радикалдык кадамга жол түртпөш керек. Бүгүнкү күндө биз мындайча айтканда бул нерселерди жеңил,
башка бир жыйындарга, мындайча айтканда чыныгы мусулманча жыйындарга айландыруунун жолдорун издешибиз керек. Тыюу менен бир жерге бара албайбыз. Жок, эме кылсаңыз арак иче алат деп, ичпейт деп айта аласызбы? Кийинки Сейрек болсо да айта алам. Сейрек бирок айта алам. Себеби бүгүнкү күндө той топурларды көрүп жүрөбүз, ичкиси жок. Бүгүнкү күндө тамада Жеңишбек, мына Темирлан баатырлар сыяктуу тамада болуп ичкилиги жок той топурларды алып барып жүрөт. Акырындан ошон үчүн тойлордун баары тыйылган жок. Болгону ичкиликтүү тойлор ичкиликсиз тойго айланып атат. Процесс жүрүп атат. Ошон сыяктуу эле 10 жылдык, 20 жылдыкты ошондой абалдан жакшы бир абалга өзгөртсө болот. Болгону үлгү гана керек да. Мына олар мондой уюштуруптур, бизде ошондой уюштуралы деттиш керек. Ошондой өзгөрсө болот. Урматтуу телегөрүүчүлөр жана угармандар, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Жаштардын оюнан жана төрүбүздүн коноктордун оюнан сиздер жакшы чечим чыгарып алат деген ойдобуз. Албетте, ар бир жаштын ою баалуу. Бирок чечимди сиздер гана чыгарасыздар. Бул жаштар пикирлерин, жүрөгүндө кандай ой максаттары болсо айтып беришти. Балким бул күнү биз агайларыбыз жана жаштар айткандай ичпей, жакшынакай өзүнүн эже агайларга белектерибизди берип, сагынычтарды таратсак болот экен. Классташ деген кыйын нерсе, эгерде ар бир адам ойлоп билсе, 10 жыл окуп бирге жүргөн дос классташ аттиңай түбөлүккө бирге болсо. Сөзсүз ушул өтүп кеткен жакындарыбызга Куран окуп, дуа кылып, элибизге барып сагынычты таратсак, бул майрамдын негизги максаты болуп эсептелет. Жана дагы өзүбүз өзгөрүлбөсө коом өзгөрүлбөйт. Кийинки берүүдөн кайрадан амандашканча саламаттаңыздар. Bakıtımday duyam Uça bir o bolup bardığı oğulum